Ырчы комузчу Азиз Батыров ооруп жаткандыгы тууралуу кесиптеши Байыш Момунов социалдык тармактагы баракчасы аркылуу билдирди. Ырчынын абалы жөнүндө маалымат алуу үчүн Байыш Момуновго байланыштык. Азиз кечээ 16 июнда түнү саат 10:11 Ош облусунун Кара Суу районундагы ооруканага түшүптүр. Абалы орто. Кычкылтек конденсатору жетишпей жатат деп чалганынан түнү менен аппаратты таап колдон келген жардамды бердик. Учурда дары-дармек салганы аэропортко бара жатам дейт ал. Азиздин дене табы улам көтөрүлүп түшүп ооруп жатканына 9 күн болду дейт эжеси Айгүл айым. 9 күндөн бери дене табы улам көтөрүлүп ооруканага барып жатабыз. Ал жактан жакшы деп жөнөтүп жатышты. Кечээ 16 июнда дем ала албай ооруканага түштү. Кычкылтек конденсаторун улагыла деп сурансак, аппарат жетишсиз экен. Бишкектен аппарат салышып, азыр ага туташтырылып эс алып жатат дейт ал. Булак Марс медиа. Анжелика элдин чогулган акчага дары сатып бизнес кылуудабы? Анжелика бекер дары таратылып жатат дегени менен тымызын дарыны сатып жатканы тууралуу маалыматтар жок эмес. Бир клександы 3500 сомдон Анжеликанын колунан сатып алгандар бар экени Facebook баракчасынан чыгып жатат. Жел жүрбөсө чөптүн башы кыймылдабайт демекчи, бул сөз деле жөн чыкпайт. Анжеликаны жөн гана өзүнө пиар жасап, элдин эсебинен акча жасап жатабы? Булак аргумент кейже. Назира Айтбекова, мен силерди сүйүүгө бөлөгүм келет. Ар бир адам максаттуу жашаш керек. Максаты бар кеме алыска жана ишенимдүү жүрөт. Анан дайыма каалоо болуп туруусу керек. Адам кааласа такырдан гүл, таштан суу чыгарат. Көкүрөгүңөргө гүл экким келет. Каалоом ушул. Мени көргөндө, сөздөрүмдү окуганда, укканда дем алып, жашоого көз карашыңарды өзгөрткүм келет. Мен силерди жашаткым келет. Үмүтүңөрдүн бийлигин чоңойтуп, колуңардан тартып, бийиктикке учургум келет. Мен силердин көкүрөгүңөрдөгү сур булутту шамал болуп айдап, күнүңөрдөн көзүн ачкым келет. Ызага баткан көз жашты арчып, кубанычтын көз жашын көргүм келет. Мен силерди сүйүүгө бөлөгүм келет. Өтө ачык сыңдышет. Ичимден баарын сыртка чыгарып атканымдын себеби мени менен чогуу өзгөрүлгүлө. Көйгөйлөрүбүздү чогуу көрөлү, чогуу чечели, көңүлүбүздү чогуу иреттейли дегендик. Мен силердин, силер менин күзгүмсүңөр. Жан дүйнөнү жылаңачтоо сонун нерсе. Кээде берилип кетип, сыртымды кошо жылаңачтабыйм. Анымдын себеби биз өзүбүздү кабылдаганды үйрөнөлү дегендик. Материалдыкка жашынбайлы, мени караганда кийимде эмес, өзөгүмдү көргөнгө үйрөнгүлө дегендик. Көзүңөр көйнөгүмдө эле калбасын, көкүрөгүмдү көрө билгиле. Көп кылымдар бою адам адамды көргөндө кийим, сырткы статусун, капчыгын, бийлигин гана көрүп келди. Эми адамдын өзөгүн, жүрөгүн, адамдыгын көрө билүүгө үйрөнөлү дейт. Булак майдан кейже.